Экинчи күн дүйнөнүн бермети Кааба. Акыркы пайгамбардын бул дүйнө менен жүз көрүшүп, Аллахтын нурунун жайышына аз гана убакыт калган эле. Азирети Ибрахим пайгамбардын урпагынан чыккан Абдул-Муталиб Меккенин башкаруучусу болчу. Ал келечекте акыркы пайгамбардын чоң атасы болуу бактысына туш болмок. Абдул-Муталиб Каабага өзгөчө аяр мамиле жасап, анын көздүн карегиндей сакталуусу үчүн колунан келгенин жасачу. Каабаны зыярат кылуу үчүн келген адамдарды жылуу тосуп алып, сыйлап коноктоор эле. Кааба көп адамдар үчүн ыйык болчу. Себеби Кааба дүйнөдөгү алгачкы курулган, жараткан Аллага сыйына турган бирден бир жай жана жер жүзүнүн бермети эле. Бул ыйык үйдү эң биринчи адам жана эң биринчи пайгамбар Азирети Адам ата Кудай Тааланын буйругу менен курган. Арадан жүздөгөн жылдардын өтүшү менен Каабанын дубалдары жыгылып калгандыктан жараткан Алла бул сапар Азирети Ибрахим пайгамбар менен анын уулу Азирети Исмаилге Каабаны кайра куруп чыгуусун буйрду. Аларга бул жерди адамдар үчүн чогулуучу жана ибадат кылуучу жер кылгандыгын айтып, адамдарды Каабага чакырууларын тапшырды. Ошондон бери адамдар Каабага терең урмат көрсөтүп келишет. Бара-бара Азирети Ибрахим пайгамбар үйрөтүп кеткен Алланын адал динин унутушуп, өз колдору менен жасап алган айкелдерге сыйына башташса да, алар Каабага өзгөчө маани беришчү. Ал тургай алыс жактардан Меккеге келишип, Каабаны тез-тез зыярат кылган адамдар көп. Адамдардын Каабага болгон урмат сыйы кээ бир өзүн гана ойлогон өзүмчүл адамдарга жаккан эмес. Бул адамдардын башында Йемендин башчысы Абраха турган. Абраха адамдардын Каабаны зыярат кылуудан баш тартуусун каалаган. Бул үчүн ал заңгыраган кооз чиркөө курдуруп, андан соң адамдарды чиркөөгө чакырды. Мындан кийин адамдарга ибадат кылуу үчүн Каабага эмес, чиркөөгө келүүсүн айтты. Арадан бир кыйла убакыт өттү, бирок Абраханын кооз чиркөөсүнө эч ким келген жок. Адамдар Каабадан баш тартышпады. Ошондуктан Абраха катуу жинденип, Каабаны түп орду менен жоготууга бел байлап, дароо кызуу даярдыгын көрө баштады.